Кээде адам эң жакынын жоготкондо эң чоң кайгы анын кеткени эмес экен. Эң чоң кайгы бир күнү анын үнүн эстей албай калуу экен. Бүгүнкү катты окуп бүткөндөн кийин көпкө чейин сүйлөй албай отурдум. Саламатсызбы Мерим эже? Кече атамдын үнүн эстегенде абдан аракет кылдым. Көзүмдү жумдум, жүзүн элестеттим, күлгөнүн эстедим, колдорун эстедим. Мени эркелеткенин эстедим, бирок үнүн эстей алган жокмун. Ошол учурда жүрөгүм түшүп кетти. Анткени атам өлгөнүнө 12 жыл болуптур. Бирок биринчи жолу кече чындап коркуп кеттим. Эгер анын үнү дагы өчүп калсачы? Эгер акырындап унутуп баратсамчы? Муну жазып жатканда көзүмө чынында абдан жаш келип жаздым. Анткени адам атасынын үнүн кантип унутуп коет? Кантип? Мен 20 жашымда атамдан айрылгам. Ошол күнү эртең менен кадимкидей эле сүйлөшкөнбүз. Ал эшиктен чыгып баратып, кечинде көрүшөбүз кызым деген. Ошол сүйлөмдү жакшы эстейм, бирок үнүн эстей албай жатам. Ушул жер мени кыйнап жатат. Түшкө чейин баары жакшы эле. Андан кийин телефон чалды. Ошол күндөн бери телефондун үнүн чынында жаман көрөм. Анткени ошол бир чалуу жашоомду экиге бөлүп салды. Атама чейин жана атамдан кийин. Оорукананын коридору эсимде, апамдын ыйлаганы эсимде. Ак халачан адамдар эсимде. Бирөө кеч болуп калды деп айтканын эстейм. Бир гана нерсе эсимде жок. Атамдын акыркы үнү. Ошондон бери 12 жыл өттү. Мен турмушка чыктым. Эне болдум. Балдарым чоңоюп жатат. Жашоо уланып жатат. Бирок кээде убакыт такыр өткөн жоктой сезилет. Кээде көчөдөн атама окшош адамдарды көрсөм, бурулуп карамай болдум. Кээде элдин арасынан анын күлкүсүн уккандай болом. Кээде телефон шыңыраганда биринчи секундда эле атамбы деп ойлоп кетем. Андан кийин өзүмдөн уялып да кетем. Эң оор күн былтыр болду. Уулум 1-класска барды. Колунан жетелеп мектепке алып бардым. Баары сүрөткө түшүп жатышты. Баары кубанып жатышты. Мен дагы жылмайып эле турганмын. Бирок ичимде бир жер сыздап жаткандай болду. Анткени мени 1-класска жетелеп барган киши жок болчу. Уулумдун колун кармап туруп, атамды эстедим. Ошол учурда бир гана ой келди. Ата, сен дагы бир жолу жанымда болсоң болмок деген ойлор. Ошол күнү кечинде үйгө келип, акырын эски сүрөттөрдү чыгарып карадым. Бирден жайлап ар бир сүрөттү карап чыктым. Андан кийин видеолорду да издеп баштадым. Балкин үнү жазылып калгандыр деп издедим. Көпкө чейин издеп отуруп бул видеону таап алдым. Ал эски телефонго тартылган экен. Сүрөттө бүдөмүк. Үнү дагы жакшы эмес. Бирок атам сүйлөп жаткан жери бар экен. Видео болгону 15 гана секунд экен. 15 секунд. 15 гана секунд. Бирок ошол 15 секунд азыр менде калган бүт өмүрдөн кымбат болуп калды. Мен аны кайра көрдүм. Дагы көрдүм. Балким 50 жолу көрүп койгондурмун. Анткени коркуп кеттим. Бир күнү ушул видео өчүп калсачы? Бир күнү телефонум бузулуп калсачы? Бир күнү бул 15 секунд дагы жоголуп кетсечи? Ошондо атамдын үнү дүйнөдө эч жерде калбайбы деген ойго түштүм. Ошол күнү биринчи жолу мага бир башкача түшүнүк келди. Мен атамды жоготкон күнү эмес, үнүн унутуп баштаган күнү коркконмун. Ошондон бери кээде ушул видеону ачып коем. Укпайм. Бирок жөн гана ачып коем. Жөн гана анын бар экенин билгим келет.
Анын үнү дагы эле дүйнөдө бар экенин билгим келет. Эң оор нерсе эмне экенин айтайынбы? Деде атамдын жүзүн эстейм, колун эстейм, жытын эстейм, мени кандай караганын эстейм. Бирок үнүн эстей албай жатам. А мен акыркы болуп дал ошол үн кетет деп ойлогонмун. Кээде атамдын эски номерин ачып карап коем. 12 жылдан бери өчөлүк. Чалбайм, жаза албайм, бирок өчүрө да албайм. Анткени ошол номер өчүп калса, дагы бир нерсе жоголуп кеткендей ичимде бир сезим пайда болот. Мерим эже, адам 2 жолу өлөт дешет. Биринчи жолу жүрөк токтогондо, экинчи жолу акыркы жолу ата алганда. Бирок мен үчүн үчүнчү өлүм дагы бардай сезим бар. Ал үнүн эстей албай калганда. Ошон үчүн сизден сурайын дедим эле. Эгер мен атамдын үнүн эстей албай жатсам, мен аны акырындап жоготуп жатамынбы? Же сүйүү эс тутумдан дагы күчтүүбү? Бул каттагы эң оор сүйлөм кече атамдын үнүн эстегенге аракет кылдым. Эсиме түшүрө алган жокмун деген сөз. Көп адамдар ушул жерден өзүн көрүшөт. Анткени биз жакын адамдарыбызды жоготкондо эң биринчи анын жоктугуна көнөбүз. Андан кийин анын үнүнө, андан кийин жытына, андан кийин майда детальдарына көнөбүз. Жана бир күнү коркуп кетебиз. Мен аны унутуп бара жатамбы деп. Жок. Сиз унутуп жаткан жоксуз. Эс тутум жөн гана өзгөрүп жатат. Бирок сүйүү эч качан өзгөрбөйт. Мага бул каттагы дагы бир сүйлөм абдан катуу тийди. Мен атамды жоготкон күнү эмес, анын үнүн унутуп баштаган күнү корктум. Анткени бул кайгы эмес болчу. Бул сүйүүнүн уландысы. Биз сүйгөн адамдардын үнүн унутушубуз мүмкүн. Жытын унутушубуз мүмкүн. Кээ бир майда детальдарын дагы унутуп калышыбыз мүмкүн. Бирок алардын бизге берген сүйүүсүн эч качан унута албайбыз. Анткени бир күнү үн жоголот, сүрөт саргаят, номер өчөт. Бирок алардын бизге айткан сөздөрүн биздин ички үнүбүз болуп калат. Балким бүгүн сиз атаңыздын үнүн эстей албай жаткандырсыз. Бирок анын сүйүүсү дагы эле сиздин жашооңузда сүйлөп жатат. Ошондуктан өзүңүздү күнөөлөбөңүз. Сиз аны унутуп жаткан жоксуз. Сиз жөн гана анын сагынуунун жаңы баскычына келипсиз. Ал эми чыныгы сүйүү эстегенде эмес, унутуп баштаганда дагы жүрөккө кала бергенде билинип калат.